Assalamu алейкум. Сиздер Бишкек Хабар YouTube каналын көрүп жатасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн 15 август 2021 жыл, авторунок Бишкек Рио Муна базары. Биз сиздерге ошол Навис астындагы адаттагыдай эле минивендердин бааларын билебиз. Бул жерде маркы сектор 5-те сектор 1деги япошка бааларына салыштырмалуу бул жакта бир аз тазараак, жакшы абалда деп сатышат бул жерде. Ушул унааларды көрсөтүүнү улантабыз. Ар кандай универсал чыгат. Мына көрүп турасыздар, Виш, Odyssey, Step, Estima, Ipsum, Alphard дагы бар. Бизди биринчилерден көрүп жаткандар болсо, каналга жазылганды унутпаңыздар. Лайк басып, колдоп туруңуздар. Toyota Alphard 2005 жылкы, объем 3, автомат. $14,600. Кыска мүнөттүн ичинде ушу салондорду дагы кошо тартып кетейин. Балким жакынкы күндөрү аламын деп жүргөндөр болсо, керип ора болуп көрүп жүрөсүн деп мен өзүм якын тартып коеюн. Эки люк бар, шторкалар бар, салону ак түстүү, кожа. 3D принтер бар, монитор бар. Багажи электрические, это все мониторы здесь электрические, это все показывает. Оба двери электрические. Сзади передние камеры. Эки алдында, артында камерасы бар. Ошондой эле мына оң жагы анан сол жактагы эшиктери дагы автоматтык түрдө өзү ачылып жабылат дейт. Мындан кийинки Toyota Wish 208.000 километр менен 4 2003 жылкы 1.8 задний камерасы бар, баасы $6,500. Honda Odyssey Absolute 2003 жылкы 2.3 пробег оригинал деп жазып коюптур. Баасы $7,300 деп. Байланыш номери ошол номерге чаласыздар. Honda Step ак түстө, молочный цвет деген. 2005 жылкы 185.000 километр жүргөн, автомат $10,300. Номерге чаласыздар дагы, сүйлөшүп көрөсүздөр. Спаданын состояниясы ушундай. Эми сол жактагы унааларды дагы калтырбай көрсөтүп кетели. Estima бул дагы 4D кнопка менен экен. 189.000 километр жүргөн. Жылы 2003, 3 объем автомат. Задний камерасы бар, баасы $9,900. Toyota Estima. Шунун жанында Ipsum. Ipsumдун дөңгөлөктөрү бүт комплект жайкы. Артында опциясы жок экен. Мындан кийинки газ, бензин Honda Step подспада. Бос түстө. 2004 жылкы, объем жазылган эмес, баасы $10,200. 2.4 экен, газ установка болгон, 4-чү поколение, Италия. 2.4 подспада. Ушунун жанында дагы бир ак түстө спаданы көрсөтөбүз. Бул жерде деген номер менен баасы жок. 238.000 километр жүргөн, жылы 2004, объемы 2 экен. Эми убакыт өткөрүп тартпай эле коелу, баасы жазылбаптыр. Honda Stream 2001, 1.7 автомат, 201.000 километр жүргөн. Баасы $6,000. Бул Stream'дин состояниясы жакшы. Мисалы
bamperinde, kapotunda жұмысы жоқ, çıtırıvdı eкен. Şunun жанына Honda Step RF3. Bunun bası qancha ekan? $7800. Monitor var. Zadniy kamerası var da. Ha, kamera жоқ ekan, üstünde 2 lük var. Balon ушундай кышкы дөңгөлөктөрдө турат. 2002 жылкы объем 2 автомат 193 000 км жүргөн. Эми бул жактагы Toyota 5-ти көрсөтөлү. Ак түстө 2003 жылкы 1.8 автомат $7500. Toyota Epson 155 000 km жүргөн. Жыл 2004 $8500. Артыңкы бамперинде парктроник бар. Toyota 5-тин дагы абалын көрүп койсоңуздар болот артынан. Ак түстө, бул жерде серебро түстө Toyota Epson 178 000 km жүргөн. Жылы 2003 2.4 автомат. Басы $8000. Honda Stream 2002 дагы бир 1.7 объемдо. Басы $6000. 172 000 km жүрүптүр. Пробег. Burada жакшы абалда Honda Odyssey бар экен, бирок баасын жазбаптыр. Договорный деп. Бул жакта Honda Elysion автоунаасы Boss түстө 2004 жылкы 3 объем 6 цилиндр 180 000 km жүргөн. Баасы $11000. Салону ушундай. Азыр бир аз караңгыраак болуп жакшы көрүнбөй жатат окшойт. Бул жактан көрүп койсоңуздар болот. Биз ушу навес астындагы минивэн деген автоунаанын баарыны без пауза алдыбызда турганын тартабыз. Бул жерде ушул достор жакшы абалда Honda Accord'га чыгып калыптыр. Эми балким Accord'га алам дегендер болуп калышы мүмкүн. Бүт комплектация, спойлеры, юбкалары менен жакшы абалда ушундай титан дискада бар экен. Эми бир жолу тартып сиздерге көрсөтүп коеюн. Honda Accord. $2002 жылкы объему 2.4. Азыр бул жактан бир аз караңгы болуп жакшы көрүнбөй жатат. Эски мекен бул? Канча дейт басы? Болушу. Болушуну 8000 деп жатабыз дейт. Бул Elysion'дун дагы баасы жок экен. Бул жерде серебристый түстө Spada. Бул дагы баасы жок, бирок сиздерге көрсөтүп коеюнчу. 2003 2.4 газ бензин. Эми бунун баасы жок экен да. Баасы болсо жакшы болмок, сиздерге дагы пайдалуу. Жөн эле видеону көрүп калбастан баасыны билип калат элеңиздер. Toyota 5 ак түстө. Жылы 2003 1.8 автомат $7000. Toyota 5 простой комплектация. Эми бул жерде дагы бир абсолют эч бир жазуусу жок. Бул жерде Honda Step 5 2006 жылкы рестайлинг 163 000 km жүргөн. Объем 2. Родной краска дейт.
Honda Step'tin состояниясы мысалы бір да жерінде бір нәрсе таппас. Қанша екен бұл? 9,5 мың доллар деді. Эми бұл жақтадағы түп түсті бізде Honda Elysion ақ түстегі автоунасы тұрады. Жыл 2004, объем 3, передний привод, 171 мың километр жүрген. 2 люк, электробер деді, басы 10.700 доллар. Азыр тәйті жақтадағы ақ түсті Спада тұрады. Ошаны көрсетелі, бізден алыстабай тұрыңыздар. Honda Step Spada ақ түсті. Жылы 2004, объем 2, 149 мың километр жүрген. Родной краска деді. Бағасын оқытыңыздар, 10.700 доллар. Аме тәйті жерде дағы минивендер тұрады. Odyssey, анын жанында Alphard. Ошоларды тартамыз. Алыстабай тұрыңыздар. Honda Odyssey 181 мың километр жүрген. Жылы 2002, 2003. Honda Odyssey'den несі қақты екен бұл? Қанша да тұр Odyssey? 7 мың доллар деп отады екен. Қалған Odyssey'лердің бағасын азыр есі бұл жерде жоқ оқшайды. Мұнайлы қысқа тартып қойын. Жылы бұл 2002-2003. Бұл болса жылы 2003-2003. Номерлері, мұшы номерлерді çalasыздар. Ушыл Odyssey бойынша ушыл номерге қысқа сіздерге тартып қойын. Бұл Odyssey бойынша ушыл номерге çalasыздар. Бағасы 6 мың доллар. Ушул Odyssey бойынша ушыл номерге çalasыздар. Эми біз бұл жақтағы белый жемчуг Toyota Alphard ақ түстегі автоунасын көрсетеміз. Жылы 2004, 3 объем, передний привод. Басы 12.900 доллар. Бұл жерде Honda Elysion Prestige опциясы жазылып тұр. Бұл 2007 жылғы 2.4 передний привод Toyota Estima басын жазылып тұр. 2 номері бар, çalып сөйлешіп көрсеңіздер болады. Honda Elysion Prestige 2007 жылғы 35-4 Бұл дағы басын жазған емес. Бүгінгі навесасындағы уналар ушылар болды, урматтуу YouTube көрушілер. Негізгі обычно уналар ушылар болады. Анан кейде өтө жакшы абалда бүт комплектациясы менен жакшы стептер, жакшы эстималар да чыгат. Азыркы учурда ушулар экен. Кийинки базарды дагы күтүп туруңуздар. Кийинки базарда дагы силерге көрсөтүүнү улантабыз. Видеолар жаккан болсо лайк басып коюңуздар.